الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Allah Taala barımızды taqwa imandu pendelerinin qatarına qoşqan bolsun. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, мына ушул нерсени жакшы билүүбүз керек. Аллах Таала бизди эмне үчүн жараткан максатын биз эң негизинен Kur'an sünnetin negizinde жақсы түшүнүп алуыбыз керек. Мына ушул нерсе бизди жашоодо туура жолдо экендигибизди же туура эмес жолдо экендигибизди аябай туура аныктап берет. Биз ар бир сөзүбүзгө, амалыбызга Kur'an жана сүннөттөн далил келтирүү менен амал кылуубуз керек. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ва халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен жиндер менен инсандарды бир өзүмө сыйындыруу максатта, сыйындыруу үчүн, сыйынуу максатта жараттым дейт. Ошол жин менен инсандардын жаралуусунан максат Аллахка ибадат кылуу. Биздин бул жашоого келген максатыбыз ушул Аллах Таала буйрган ибадаттарды аткарып, бардык ибадаттарда жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынып, ага эч бир нерсени шерик келтирбей, жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынуубуз мына ушул жашоодогу эң негизги максатыбыз болот. Анткени Аллах Таала Кур'анда буйрган эң улуу нерсе, эң бир дүйнөдө эч бир нерсеге алмаштырылгыс нерсе бул таухид неиматы. Таухид Аллахтын бирлиги мына ушул неимат. Кур'ан-ы Каримде эң улуу буйрулган, Аллах Таала эң биринчи буйрган нерсе мына ушул өзүнүн бирлиги. Мына Кур'ан-ы Каримди сиз ачып эле эң биринчи эле Фатиха сүрөсүн окуп, Бакара сүрөсүнөн түшүп окуп келе жатканыңызда бир аят бар. Я айюхан нас у'буду раббакумуллази халакакум валлазина мин qablikum la'allakum tattaqun. О адамдар, силерди жараткан, силерден мурдагыларды жараткан жалгыз ошол Раббиңерге, жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла деп, мына ушул аятта эң биринчи Аллах Таала өзүнө гана сыйынууга буйрган. Эми адам баласы жаралгандан тартып эле ар бир инсан баласы Аллахты рызкы берүүчү, өлтүрүүчү, жаратуучу, тирилтүүчү, башкаруучу экендигин моюндайт. Кала берсе капырлар дагы моюндайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманындагы мушриктер дагы моюндаган. Аллахтын жаратуучу экендигин, рызкы берүүчү экендигин, өлтүрүүчү экендигин. Бирок алардын башына түшкөн бале, алардын мушрик болуп аталып калуусуна себеп ошол ибадатта келгенде Аллахка шерик кошуп, ошол жыгаштан, лайдан жасап алган буттары, ошолорду Аллах менен өздөрүнүн ортосуна ортомчу коюп, мына ушулар бизди Аллахтын алдында колдойт. Аллахка мына ушулар аркылуу жакындайбыз деп сыйынуунун натыйжасында Аллах Таалаларды мушрик деп атады. Мына ошондуктан биз Аллахты жаратуучу, рызкы берүүчү, өлтүрүүчү экендигин моюндаганыбыздан кийин, эми Аллахтын рубубиятын растап тастыктагандан кийин, эми ибадат кылган кезде жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынуубуз керек, жанагы эч бир нерсени шерик кошпообуз керек. Эң биринчи адамдарга үйрөтө турган, үй бүлөбүздү дагы эскерте турган, окутуп үйрөтө турган нерсе дагы мына ушул нерсе эң биринчи таухид, Аллахтын бирлиги жана ушул нерсеге каршы келе турган ширкти биз окутуп үйрөтүбүз керек. Анткени келген пайгамбарлардын баарысы жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынууга буйрду, жана ага эч бир нерсени шерик кошпоого буйрду. Мана вa'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a, ибадат кылганда, намаз окуганда, орозо тутканда, ошол жалпы ибадаттардын баарысында Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла, ага эч бир нерсени шерик кошпогула деп айткан. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ал-ислама дина."
Бүгін мен сілерге диніңерді толық қылып бердім. Жана немат жақшылықтарын толықтап, мына ушул ислам динин сілерге дин болушуна разы болдым дейді Аллах Таала. Мына ушул ислам дини бұл толық дин. Бұл дин бирөөнүн акылына, бирөөнүн ой пикирине муктаж эмес. Бұл дин толық болгон дин. Бұл толық дин ушул толық бойдон болгондон кийин, толық түшүп бүткөндөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аламдан өткөн. Мына ошондуктан бул динге бир нерсени алып кирүү бул бидат, же бир нерсени алып таштоо бул бидат. Мына ошондуктан динде бар нерсени, динде жок нерсени биз Куран, сүннөт менен окуп үйрөнсөк, ошол жерден бар нерсе бизге ачык айкын болот. Динде эмне бар экен, эмне жок экендигини, эмне нерсе таухид экендигин, эмне нерсе ширк экендигини, эмне нерсе бидат экендиги мына ушул Куран, сүннөт аркылуу бизге ачык айкын далилденет. Мына ошондуктан колубуздан келишинче, Аллах буйруганча, Аллах кадыр кылганча Куран, сүннөттү кармап жашаганга аракет кылалы. Аллаху алам, ва саллаллаху аля Мухаммадин ва ала алихи ва сахбихи ва саллам. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха